Ата баланы ертишип келатканын карагыла жигиттер. Бака досум каяка барса баласын ертишти болот да. Мына Фирдаус. Бул өзү мына. Баласы өзүнө жетейин эле деп калыптыр да. Бул эң жакшы сыпат да жигиттер. Ошол видеону ар бир жаш ата көрсүн деп мен ниет кылат элем. Репост кылып койгула. Себеп дегенде баланы дайым ата жанына тарбиялап жүрсө, ошо бала атасы эмне кылганын көрүп, атасы кантип нан таап атканын көрүп, кийин баласы да ошол нерсени кайталайт экен да. Биз кандай тарбияда чоңойдук биздин коом, мисалы үчүн 90-жылкыдагы көргөн балдара бир нерсе жумуш кылып атсаң, ой кылбай сага болбойт дейт. Бир машина айдайын десең, айдаба дейт. Барып кичине 10 сомго товар келип сатайын десең, жок, тийбе дейт дагы. В итоге эмне? 11 класста бүткөндөн кийин кээ биркилер лох болуп калат. Себеби жоопкерчиликти ала албайт, жоопкерчиликти бербейт. Ошондуктан урматтуу биздин поколениядагы аталар, мен мурунку муунга эч нерсе дей албайм. Балдарыңарды, уулдарыңарды кичине эле мурду жит сезип калганда, мынтип ээрчиткиле. Ысыкка апаргыла, суукка апаргыла, жакшылыкка апаргыла, жамандыкка апаргыла, силерди көрүп балаңар живой тарбия алсын. Не дедің досум? Ооба, балага мотивация бериш керек досум. Дайым жаныңды алып жүрсөң, бу бала досум 6 айлык малында менин колумда өскөн да. Неме кыла белең? О, бир жашыңда эле машиналарда жүрө берет элең, а? Машиналарда. Аяк барбы? Досум, бу бала өтө жакшы өстү, алхамдулилла. Ушу баладан көрөбүз иншалла, досум. Бардык ата-эне балдарын рахатын көргөнгө насип кылсын. Ошон үчүн жигиттер ушу видеону аталарга жөнөтүп койгула. Балаңарды, уулдарыңарды үйгө камабай алып чыгып, не иш кылсаңар көрсөтүп үйрөтө бериңер жаштайынан кийин, иншалла силерге ошол даяр кадр болуп берет. Анан кийин досум жанакы ичип атканга, не кылып атканга, чегип атканга жанды алып жүрүш керек эмес досум. Аяк болбойт. Болбойт аяк.